Эми Бишкек шаарында акыркы мына 2 жылда активдүү түрдө биз деген ыкчам кабыл алган чечимдердин алкагында жолдорду оңдоо, түздөө, кеңейтүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баарыңар күбө болуп атасыңар. Мына биз айтып атабыз, бул жылы 4,3 миллиард сом акча каражат жумшап атабыз. Ага чейин 2 миллиард 800 болчу мына 2024 жылы. Будан дагы биз ишти көбөйтөбүз, көбүрөөк жүргүзөбүз деген аракеттерибиз бар. Анан көп учурда бизде ушул үйлөр, тоскоолчулук түзгөн үйлөр боюнча маселелер болуп атат. Өткөндө Чыңгыз Айтматов. Мына кече күнү ошол жерде дарбазалар, мен айтып кетейин дагы бир жолу аныктап, дарбаза жана жеңил конструкцияда болгон типтеги конструкция алып атсак, мынакей аякта ушундай бир трагедия кылып атышат. Мына чечимдер жок. Мен баарын эстетип кетейин. Жаңы чечимдерди талап кылбасын алар бизде. Биз айтып атабыз, мурунку мыйзамдардын алкагында, чечимдердин алкагында иштер жүрүп атат. Биз мыйзамдуулукка чакырып атабыз. Мыйзамды бузуп, кандай нугу менен, кандай жол менен булар убагында уруксат кагаздарын алып алган, биз билбейбиз. Күмөн жаратат. Биз айтып атабыз, мына 70-жылкы генплан бекитилген болчу. 2006 жылы Кыргыз Республикасы болгондон ал генпландар дагы бир жолу рет бекитилип, ошол 70-жылы аныкталган жерлердин баары бекитилген кайрадан. 2009 жылы ПДП кабыл алганда ал жерде так көрсөтүлгөн ал жол кеңейер. Анан кийин айрым чечимдерде 97 жылкы чечимдерде ошол жактын тургундары өздөрүнүн макулдуулугун берген, эгер жол кеңейген болсо компенсациясыз биз өзүбүздүн жанагы жерлерди беребиз деген ошондой кепилдиктер берилген. Мына Рахат магазинин айтып кетсем, анын чечимин да көрсөтүп кеткенбиз. Бирок айрым саясатчылар жана чала була окуп түшүнбөгөндөр алып туруп, мынакей 6 ай эле берилген деп ошол жерден 3 пунктту бизге бетибизге такап атат да. Ал 6 ай ошол иш чараларга аралашып катыша турган кишилерге маалымдаш үчүн коюлган. Өзү иш чара көрсөтүлүп атат. Ошол генплан ишке ашырып атканда жолдор салынып баштаганда ошол жерлер берилиш керек деген аныктама коюлган болчу. Бизде бир гана Чыңгыз Айтматов эмес проспектиси. Бизде мынакей Алматинкада убагында 41 үй бузулуш керек болчу да, 41 үй. Биз бүгүнкү күндө ошонун дагы мындай башка альтернативдүү жолдорун табып 16 үйгө азайттык. 16 үйгө. Анан биз мындай иштер жүргүзөбүз. Бүгүн мынакей биз айланма жолдо турабыз. Бул жерде бизде 3 объект калган болчу. Мынакей алар дагы бузбайбыз. Дагы эле компенсация маселесин, дагы башка маселелерин көтөрүп атат. Биз айтып атабыз, 10 заправка бузулду. Эл аралык маселеге дагы айландырып атат. Мына эки мамлекет жок. Биз бул мамлекетке тиешелүү же башка мамлекетке тиешелүү деп маселе койгон жерибиз жок. Жолдун нугуна туура келбейт да, бузабыз, тазалайбыз, жолду түзөбүз. Кийинки маселе айтып коеюн, мына көп учурда айрым блогерлер да келип алып ар кайсы жактан түшүнбөй, мына эл менен ушинтип сүйлөшөт деп. Андай жери жок. Баарын айтып атабыз. Компенсация болобу, альтернативдүү жолдор болобу, арыздар менен кайрылсын, ар бирөөнүкүн карап чыгабыз. Бирок асмандын башын айтып туруп, мен мага ушунча бер деген андайга биз жол бербейбиз. Ар бир нерсени мыйзам алкагында, мыйзам чегинде жанакы биздин ушу рынок алкагында бүт чечилет. ГИК менен берилген үйлөрдү мен айтып кетейин, бүгүнкү күндө 18 үйгө берилди. 18 үйгө 10 үй казыркы учурда документтерин тууралап туруп биз тиешелүү чечим долбоорун жөнөттүк. Кабыл алгандан кийин алар ГИК аркылуу алып атат.
ГИК алып койгон. Анан мен да кошумчалап кетейин, ал жерде мына биздин жетекчилигибиздин колдоосу менен 1 жылдык мөөнөтүн бошотуп атат төлөмдөрдү. Бошотуп туруп ошол ГИК аркылуу беришти. Анан суроо болуп атпайбы, эмнеге алар жанагы очередке турбай, жалпы тартипти сактап атат? Жок, бизде бүгүнкү күндө мыйзам жол берет. Тиешелүү чечимдер кабыл алган. Буларды көчөгө калтырбастан ыкчам чечүү маселенин эреженин алкагында жетекчилик чечим кабыл алды, аларга түздөн-түз берилди. Биринчи маалымат берип кетейин. Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесине ылайык China Road компаниясы пайдалануучу болуп тандалган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын президентине, транспорт министрлигине рахмат айтып кетейин. Алматы, Бишкек, Ташкент, Алматы, Бишкек, Торгат автомобиль жолдоруна жалпы узундугу 33 километр болгон жол салынып атат. Кыргыз Республикасына биринчи жолу, биринчи категорияда жол салынып атат. Туурасы 64 метр. Ортосунан 4 көпүр өтөт. Айланма развязкалар курулат бул жерде. Жалпысынан 33 километр курулат да, маалымат ретинде айтайын. Азыркы күндө карьер маселелери чечилип, жол курулуу иштери башталды. Жергиликтүү бийлик, Бишкек шаарынын мэриясы жардам берип атат. Свердлов районунун администрациясы, Первомай районунун администрациясы, ошондой эле Аламин районунун, Сокул районунун администрациясы азыркы күндө жардам берип атат. Кандай көйгөйлөр болсо, бул жерде маселелер бар. Карьер жол жээгиндеги үйлөрдө сносторду азыркы күндө 1-2 объектилер калды. Калгандары снос болуп, жол куруу иштери башталып атат. Бул боюнча тыгыз иш алып барып, бизге көмөк көрсөткөн Бишкек шаарынын мэриясына Айбек Жанышбековичке, Кыргыз Республикасынын транспорт министри Асаттар Токтогуловичка компаниянын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бизге иш алып барган боюнча. Азыркы күндө уже биз жолдун эң алдыңкы бөлүктөрүн баштадык. Оптималкалар ташып, жакын күндө асфальттарды сыйрып, жумушту баштайбыз. Ушул бардык журналисттерден пайдаланып айтып кетишим мүмкүн. Жалпы эле кыргызстандыктарга баягы объезднойдо азыр пробка болуп, жумуштар жүрүп, бир аз кыйынчылыктар болуп, ыңгайсыздыктар болуп атат. Ошол ыңгайсыздыктарды жаратып койсок, биз уже кечирим сурайбыз. Туура түшүнүү менен кабыл алышын суранып кетебиз. Жакында биз 18 жерден өтмөктөрдү алып өтөбүз. Ал жерде график боюнча кээ бир моменттерде жолду чоң техникалар иштегенге байланыштуу жапканга туура келип калышы мүмкүн да. Бул 2 саатка чейин болушу мүмкүн. Биз эми анчалык деңгээлге жеткирбейбиз, бирок жумуш болуп аткандан кийин жаралып калышы ыктымал. Алдын ала элдерди түшүнүү менен кабыл алып кетишин суранып кетебиз. Бул 2 деңгээлдүү көпүрөлөр салынып атпайбы? Канча деңгээлдүү көпүрөлөр, кайсысында иштеп жатат? 4. Азыркы күндө долбоор боюнча 4 чоң көпүрө салынат. ГЕС-5ка, Алматинка объезднойго, Молодая гвардия объезднойго, андан кийин Поскайын жанына. Азыркы күндө 2 чоң мост салынып атат. ГЕС-5 менен Алматинка объезднойдо. Калган 2 көпүрө 2026 салынат. Бул долбоордун мөөнөтү 2 жыл аралыгында, 2 жыл, 2,5 жылга чейин созулушу мүмкүн да. Бизге келишимде ушундай, 2 жылда биз бүтүп толук кандуу ишке беребиз деген пландарыбыз бар. Ошондо 2 жыл бою бул жол жабык болобу, э? Кандайсыз? Бул жол 2 жыл боюнча жабык. Жок, азыр жабылган эмес да жол. Азыр элдер өтүп атат. Болгону баягы мурун эле пробка болчу, азыр эле баягы пробканы сал кээде көбөйүп калып атат. Баягы погрузчиктер чыгат, экскаватор чыгат, жанагы линияны тартканда баягындай чоң спецтехникалар иштеп, кичине элдерге ыңгайсыз жаралып калышы мүмкүн. Долбоордун өзгөчөлүгү бул биринчи категориядагы жол болот. Кыргызстан мамлекетине биринчи жолу 33 километр аралыгында эч кандай светофор колдонулбайт, болбойт. Бардыгы пландаштырылган. Аногу айылдарга кирүүчү жолдор дагы кыскарып, бардыгын баягы кээ бир жерлер 4 түлкөгө чейин болушу мүмкүн да. Ошондуктан светофор колдонулбайт. Жол алдынан өтмөктөр пайда болот, салынат. Баягы элдерге ыңгайсыз жаратпаш үчүнчү өтмөктөр салынат. Андан тышкары жанагы мен айткан 4 мост салынат.
развязка болот, бул жерде тулпар бар, тулпар чыгач базар. Ошонун жанында чоң развязка курулуп, бүткөндө көрөсүздөр, мен долбоорлор дагы бар, аны тааныштырсак болот сиздер мененчи, убакыт болсо. Идем с опережением. Сколько опережения? Ну, пока на неделю опережаем. У Не, нас, почему пока? Ну, дальше война план Да? покажет. Может, еще раньше. Раньше Ну, успеете. у нас по контракту было до 30 июня. Мы и так с опережением выходим пока. Мы сегодня ставим-то задачу такую. Опережение в рамках организационных работ мы поддерживаем, только помогаем. А вот технологически надо выдерживать все сроки, да? Нас держит технология. Именно по технологии неподвижную опору залили. Ага. Должно некоторое время пройти, чтобы бетон набрал прочность. А. Это технология. Вот А так самое больше главное, ничего не технологии мы сроки держим, Да. а организационно мы будем помогать быстрее решать вопросы. Моменты мы будем работать параллельно, то есть будет идти обратная засыпка, и люди выйдут, готовы будут выйти уже дальше. И мы протяженность, сколько километров мы с вами Вот выйдем? Первый этап мы отдаем 400 метров, и второй этап к 15-20 июля мы отдаем еще 500 метров. То есть всю дорогу. Ну хорошо, хорошо. Значит, неделя, если вы говорите, ну где-то 2-3 недели вы можете уйти на опережение, Да, правильно же? Да. Это тоже в наших интересах. Одна компания и сети, и дорогу делает. Ну а почему раньше тогда так не делали? Не ко мне вопрос. Видать, потому что не вы мэром были. А. Ну, последний ответ был хороший такой, да? Я. Да, абсолютно. Мы же тоже сталкивались с этим. Организаторчик, подрядчик делает, что вот он у вас и трубы, и дороги, и мы объем даем, мы должны это все реализовывать. Вот здесь жители вроде собираются, да, они переживают. Айткола біз кетпейбиз, мейлі чогулу берсин. Түшүндүрмөлөрдү берип кетебиз аларга. Это когда последний вот здесь капитальный ремонт проходил? Сейчас мы дойдем, там я попросил сохранить трубы. Ага. Вот это видна вся история. Давай сейчас. Читаешь на той стороне. Выше трубы. Это сеть 84 года. Значит, срок эксплуатации 25 лет. Кана Аким. Эмне болду бул жазып атабы ремонтторун? Я. Они тендер объявили. Так. На сырьевые трубаларды жаңыдан установка фасадында швабтар көчүп кеткен жерлерде полностью Жумуштар бүткөнгө чейин толук кандуу могу деген больница окшош калыш керек. Түшүндүңөрбү? баракалар барлык түсүндүрүп айттык. Алмаштыра турган болду. Баягы кубалган дарактарды алдык, чөптөрдү чаптык. Момундай столболор болбош керек. Приборы это не Ошондо бир жолду 4-5 жолу казган болуп атабыз да, ошондо болгондо, туурабы? Азыр максат ошо тармактарды жаңалап жакын оңдоп алсак, жаңы асфальт алгасыбайт да. Мына могунучу жанакы ушу биздин журналисттерге да туура жетиш үчүн мына могу көрсөтүп атпайбы трубанычы, биз азыр бияктан алып чыктык да. Эми бул труба 84-жылдан бери ойлоп көрсөңөр, канча жол казылып, ошо деформация болгондо мына бир жолу барит эткен, экинчи жолу, үчүнчү жолу, төртүнчү жолу ушундай эле ар бир тешилген сайын казып, сварка кылып, кайта көмөт, кайта жолду салат. Анан ошо жердин ошо трубанын жеткен жери ушул болуптур. Мына алдыгы жерди карагыла. Жамалбек Самарович көрсөтүп атат туура. Бул эми трубаны оңдойбуз, бирок ошол эле учурда жолду биз бир нече жолу казып, ошол эмесин сапатын кетирип атабыз да. Туурабы? Ошодон болуп атат. Мына биз бүгүнкү күндө биз ыңгайсыз бир эме жай түзүп койгон болгон күнү дагы зато бир жолу жасап коебуз. Ошо менен келечекте мына бир дагы эми акыркы бир 4-5 жыл эч ким казбайт аякта да, 10 жылга чейин. Канча гарантияңар болуп атат? 25 жыл. Эми 25 жыл деп туруп койсоңор болот. 25 жылга чейин бул жолду эч ким тийбейт болду. Жакшы көрүнгөн эле турбаны мына бир жолу тешилип эметип бул эми көрүнүп турат көзгө. Начар экен. Бул карабайсың, жакшы көрүнүп турат. А бирок ошол эле учурда жамачы турат да.
Ақсақал абайлаңыз. Өткөндөгүдөй бол, бирөөдөй бол, учуп кетпегиле. Бул жерде бизде Чүй проспекттен баштап Жибек жолуга чейин биз жолду кеңейтебиз. Буга чейин канча болгон Уланбек Эжанович бизде? Я. Жок, канча эме жол? 4 болот. Азыр 6 полосалык жол болот. Себебин айтып кетейин, себептен де барыңар көрүп билесиңер. Чүй проспекттен өйдө 6 полоса болуп атат. Жибек жолунан ылдый 6 полоса, ушул ортосу ичкерип кеткен. Бирок ошол эле учурда генплан аркылуу расширение каралган, бул жол кеңейиш керек болчу. Бүгүнкү күндө биз кеңейтип атабыз. Биринчи долбоор аркылуу, биринчи долбоорубуз болгондо 41 объект, дарбазасы эмес, 41 объект толугу менен бузулуш керек эле. Жарымы 10%, 20%, бирок айрым объекттер бар болчу 80-90%га чейин бузулат эле. Толугу менен бузулат. Правильно же? Вот, не дадите соврать, правильно же? Я на кыргызском, на русском, как вам удобно? Понимаем, да? Тогда я общий айтып берейин, анан эси суроо болуп калсак, мамлекеттик тилде жана расмий тилде жооп бергенге даярмын. Мынакей карагыла, 41 объект болчу. Эми 41 үй бүлө да, эми мындай айтканда. 41 кишинин соодасы, окаты. Бирок биз акыркы мынакей сунуштамалардын негизинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бирок мен баарыңарга белгилеп кетейин. Ошол 41 объекти деле бузсак жарашмайт. Эмнеге деп кетейин? Бизде азыр нотариально бекитилген, силердин убагында документтерди алып атканда өзүңөрдүн макулдугуңар бар болчу, туурабы мына? Нотариально гарантийный каттары бар болчу. Ал гарантийный каттын аркылуу биз ушу ишти жүргүзгөндө жерлерде компенсациясы жок, жана эч кандай чыгым жок, мамлекетке берилет деген мондай бүт баарынын ушул жерде жашагандардын мындай арыздары бар. Объект. Жок, эми мына мен четинен айтып келтем. Сейчас мы убрали все эти объекты, решение у нас согласно новому решению, жаңы чечимге ылайык бизде азыр объекттер тие турган 16 объект болду. 16 объекттикин биз 10%дан бири 15%га чейин, туурабы? 10-15% биз эмелерин алып кетебиз. Курулуш иштерин. Жа 20лардыкы 20 болсо бош жерлер алынат. Бош жерлер алынат дагы биз мындай ошондо биз 41 объектти бузбай калдык. Мына биз азайттык. Биз 41ди 16га чейин азайтып, үйтө 16-нын дагы көлөмүн азайттык. Ошондо мен айтар элем, баарыңар түшүнүүңөр менен кабыл алып, бүгүнкү күндөн баштап бузуу иштери башталат. Бизде убакыт жок, себеп дегенде биз мондай көчөнү башка шаардан жаап салдык да. Эртерээк ачып берелик. Мына биздин кепилдиктер бар подрядчиктин. 1 жумадан 3 жумага чейин эрте ачканга даярбыз, жана мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат. Макулбу? Мына буларды кылабыз. И теперь я понимаю ваш вопрос. Смотрите, мы писали гарантийное письмо. Да. Мы указывали, что компенсация согласно Конституции должна быть. Где вы указывали? Нету такого. У вас есть? Ну где? Вы покажите свою Вы тогда гарантию. нам покажите, что мы... Не, вот гарантийно же, мы же вам показываем. Пожалуйста, вы нам покажите. Не, У как нас- мы у нас должны есть- показывать? у нас есть Вот госак. теперь Смотрите, вот здесь у нас есть госак полностью. Как вы собираетесь? Без компенсации? Как мы без компенсации. На сегодняшний день, согласно ваших заявлений, мы будем сносить эти объекты. вы наше Я заявление еще раз написали? повторяю, мы будем сносить эти объекты. Ваши компенсации, обращение, согласно вашего заявления, которое вы говорите, согласно Конституции, вы обратитесь в мэрию. Мы будем рассматривать и по итогам мы решим ваш вопрос. Это будет компенсация земельным участкам, компенсация денежными средствами. Как это будет, мы уже в дальнейшем с вами решим. Хорошо? То есть вы, да, письменно, Госак вы должны гарантировать. вы письменно обратитесь. Мы гарантируем. Мы ваше право не умаляем и не... Где? Сейчас находится, Мадёда Мисала, один. да? Находится за красной линией. Вот смотрите. Я Масалиев Чолпон Молдош, например, я вам говорю, мною принято сведения, что участок, прилегающий к жилому, находясь по адресу Фрунзе 163, находится на красной линии.
И в случае начала реализации генерального плана и, соответственно, сноса моего объекта на компенсацию по затратам строительства претендовать не буду. То есть все были одинаковые подобные решения. Мы найдем ваш тоже. Ваш найдем, мы вам покажем. Лично в руки давай. Бар екен. Бар вы? Да, анда көрсөткүлө мага азыр ушул жерден. Я. Давайте мы зачитаем ваш адрес. заявление, да? Кыргызская республика, город Бишкек, 25 августа 2011 года. Я Сыдыгалиева Эльмира, да? Я Сыдыгалиева Эльмира. Принимаю к сведению, что объект, согласно генеральному плану города, находится за красной линией, да? Перспективной улицы Курманжан-Датка. Правильно же, да? Для получения заключения Бишкек главархитектуры о возможности строительства на данном участке нового объекта обязуюсь возвести объект по проекту, обеспечивать необходимую техническую эксплуатацию объекта, осуществлять требуемый снос, правильно же? Также не требовать компенсации за построенное здание. Там согласно Нотариально заверить. Не, вот, вы пишете также не требовать компенсации. Вы дайте, пожалуйста, нам. Поэтому вот эти все заявления мы вам дадим. Мындайда, уважаемые, я вот не хотел бы, чтобы вы опять же получилась спекуляция или же кривотолки. Мы вам зачитываем те заявления, которые вы собственноручно писали и подписывали. Все заявления имеются на сегодняшний день. Но несмотря на это, есть все-таки моменты гуманности, есть моменты того, что вы являетесь горожанами, гражданами нашей страны. Мы тоже ставим ваши интересы выше этого. И поэтому мы вместо 41 объектов, я еще раз повторяю, 41 объектов, где ряд объектов до 90% сносились, мы оставили всего 16, где у нас идет от 10 до 15% снос. Все. Поэтому эти работы мы будем проводить, я еще раз повторяю, причем оперативно и начиная с сегодняшнего дня. Мы дорогу должны как можно быстрее сдать нашим горожанам, чтобы они могли комфортно ездить. Скажите, пожалуйста, если нету гарантийного письма от жителя, допустим, от владельца участка, у вас его нету, то есть его не писали, но попадает... Вот теперь вы, я вам нюанс отвечу вам. На сегодняшний день мы не застрахованы от того, что до нас нерадивые чиновники, да, как в свое время эти ваши заявления уничтожили, или же сделали какие-то действия, которые привели к тому, что 10 объектов, вот 10 домов, у всех есть заявление, среди них одного нет. Как это может быть? Значит, были какие-то манипуляции. На сегодняшний день у меня спрашивают, где вот сегодня решение? Мы вот вам всем говорим. В свое время, в 70-м году был утвержден генплан, в 2006-м он был переутвержден, в 2009-м был утвержден ПДП, согласно которому у нас предполагается расширение. Мы сегодня все решения приводим в соответствие с законодательством. Все ранее принятые коррумпированные решения, да, в рамках взяток, я не знаю, каких там, я не знаю, как это объяснить. Мы это все приводим в соответствие с законом, действующим законодательством. Поэтому отношение к нам упрекать тем, что у нас нет этого заявления, мы найдем это заявление. Мы найдем это заявление и мы приведем в соответствие с законодательством. Всем должно быть это понятно. Должны гарантировать частную собственность. Право Нет, я могу гарантировать в обязательном порядке. Обязательном порядке. Согласно действующего законодательства, ранее написанных вами заявлений. Биздики мисалы үчүн вот Госактыда турган эмеде меники 2.46 экен. Фактическийчи анын 46 метр квадраты кетип калат. Эки эле соттук жерин алып атат да. Ооба. 46га эмени төлөп. А силер билгенсиңер да, силер ошону жерлериңер кызыл сызыктан сырткары чыгып кеткени. Эмнеге арыздарыңарды көрсөтүп атпайсызбы барыңарга? Жок, көрсөткөндө мисалы үчүн 46 метр. Я. Госактыдан алып атпайсыңар. Госактыдан жер алып атпайсыңар. Здание турат. Биз эме куруп алдык. Кызыл китептериңерди бар турабы? Ага, компенсация бериле. Жок, мен айтып атпайм. Аны арыз менен бизге кайрыласыңар, жериңер боюнча. Ар бир өңөр менен ошол жер боюнча компенсациялар каралат. Түшүндүңөрбү, ошону? Арыз аркылуу. Ал негиз болуш керек да. Мен отуруп алып ойдон чыгарып алды деген сөз болбош керек да эртең. Сиз арыз менен кайрыласыңар. Ооба, сиз дагы мына барыңар Госак, кызыл китеңер, эмеңер менен арызыңар менен кайрыласыңар. Ар бир арызды карап чыгабыз. Түшүнүктүүбү,
Туурабы? Турат. Всё. Бирок биз деген мен айтайын, бүгүн курулуштар боюнча биз түшүндүрмө бердик. Биз ишибизди токтотпойбуз. Курулуштар боюнча арыздарыңар бар, арыздын негизинде сноостордун баарын биз бүтүрүп тазалап кетебиз. Жерлериңер боюнча мынакей биз силердин госактыңар айтып атпайсың 46 эмен кетип калып атат, ошол боюнча мен арыз жазайын деп. Анда арыз менен кайрыласыңар, ар бир арыздын негизинде биз эмеңерди жана компенсацияңарды карайбыз. Ал мыйзам алканда. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Болду. Арызыңарды жазып бересиңер арызыңарды. Макулбу? Ага эме кабатыр болбогула, жазасыңар. Силер айткандай жанакындай баалайбыз жерди, туурабы? Анан ошонун негизинде чечимдерди чыгарабыз. Алынган кредиттер бар ошол участок. Эми ал силердин укуңарды, ал укуңар тебеленбейт, тепселенбейт. Алар мыйзам чегинде ишке ашырылат. Бирок бүгүнкү күндө мен айтып атканым, азыр курулуштарыңарды силер дагы созбостон өзүңөр ыктыярыңар менен бузуп, тазалап, канчалык шарт түзүп берсең, ошончолук бат биз ишти бүтүрөбүз, Туурабы? Рахмат. Вы же все понимаете, мы не против вас. Еще раз повторю, лучше мы даем вам возможность, время. Сейчас демонтируйте так, чтобы ваше здание цельное, оно не деформировалось или же не обрушилось. Хорошо? А так, если вы это затянете, мы придем и начнем сносить, мы можем... Не, ну уведомление же будет. Не, вот с сегодняшнего дня уведомление уже вам всем раздано же уже. Дорога идет. Какое еще вам нужно уведомление? Ну вот, уже видите же все. До этого нет информации. Хорошо. Бен, да, все. Мындай разга мына Капар Абжалалов сүйлөшкүлө элдерге түшүндүрмөлөрдү бергиле да. Приходили, собственно.